Эмне үчүн бүгүнкү күндө ачки таккандар көбөйдү? Жана андан кантип арылабыз? Аллах Таала ар бир адамга көптөгөн неаматтарды берген. Мына ошол неаматтардын бириси көз неаматы. Качан адам баласы Аллахтын берген неаматын туура эмес пайдалана турган болсо, анда Аллах Таала ал берген неаматын алып коет. Аны Аллах Таала Кабаны кароо үчүн, Аллахтын кудуретин кароо үчүн, ата-энени кароо үчүн, алымды кароо үчүн, Куран жана хадисти кароо үчүн, жана андан башка жакшылыктарды кароо үчүн Аллах Таала ал көздү неамат кылып берген. Бирок аны менен Аллах Таала тыйган нерселерди карагандыктан жана аны эс алдырбай, Аллах Таала түндү эс алыш үчүн жаратып берген болсо, түнү менен таңга чейин интернет жана башка нерселер менен алектенип, көздү туура эмес пайдалангандыктан көздүн көрүүсү төмөндөп, натыйжада көз айнек такканга туура келет. Ал эми бул оруудан айыгуу жолу кандай? Усман бин Хунайф радыйаллаху анхунун риwayatында келет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга бир адам көзүнүн жакшы көрбөй калгандыгы тууралуу айтып, дуа кылып берүүсүн суранат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айтат: "Эгер кааласаң дуа кылып берейин, эгер сабыр кылсаң, сен үчүн эң жакшы" дейт. Жанакы адам айтат: "Ey Аллахтын элчиси, дуа кылып бериңизчи" дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам ага бир дуаны үйрөтүп, эң жакшы дарат алып келгин дейт. Ачыктап айтканда, дараттын сүннөт жана мустахабтарын аткарып, дарат алып келгин дейт. Ибн Мажа жана андан башка хадис жыйнактары жазылган китепте келет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам аны дарат алып келген соң 2 рекет намаз окууга өкүм берет. Андан кийин Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айтат: "Намаз окуп бүткөн соң сен бул дуаны окуйсуң" дейт. Андан соң ал адам дараттын сүннөт мустахабтарын аткарып, 2 рекет намаз окуп бүткөндөн кийин Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам үйрөткөн дуаны окуп бүтүп турган кезде анын көзүнүн оорусу айыгып, көзүнүн көрүүсү жакшырган болот. Бул дуанын ичинде фи хажати хадихи деген сөз бар. Качан ал жерге жеткенде Аллах Тааладан көздүн оорусунан айыгууну суроо керек. Ал дуа сабактын аягында экрандан көрсөтүлөт. Эскерте турган нерсе, бул дуаны Аллах Таала мага ушул дуанын берекетинен шыпа берет деген бекем ишеним менен окуу керек. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي اللهم فشفعه فيا